Саламатсыздарбы, мен YouTube каналымдын катталуучулары. Биз бүгүнкү сабагыбызда 1688.com сайтын көчүрөбүз. 1688 сайтын биз Google аркылуу көчүрөбүз. Баарыбыз деле телефонубузда Google бар. Google'га киребиз дагы 1688.com деп мен биринчисинде көрсөтүлгөндө ушинтип жазабыз. Жазганда эле бизге ушул биринчисин гана тандаңыздар, мен көрсөткөндөй гана кылыңыздар. Кичине күтө турабыз азыр. Мына бизге 1688 сайтын через браузер ачып алдык. Эми биз ушул приложенияны өзүбүздүн телефонубузга көчүрөбүз. Мына ушул жерде кнопканы басыңыздар, биринчисин көрдүңүздөр, ушул жерде оранжевый болуп турган, күйүп турган жерде 1688 деп ушуну гана ушул жерде басабыз. Эми биз кичине күтө турабыз. Загрузка болуп жатат. Мына астында турган ушул загрузканы деп өзүңүздөр көргөндөй эле сүрөтү деле турат. Эгерде түшүнбөсөңүздөр сөзсүз Google перевод менен иштеңиздер. Абдан ыңгайлуу Google перевод менен иштеген. Скачать деп басабыз. Биздин телефонубузга көчүрүлдү. 1688 жөнүндө кыскача сиздерге айта кетейин. 1688 сайты бул дагы Кытайдагы эң чоң приложениялардын бири. Загрузканы басып, мына бизге Alibaba Android деп чыкты. Бул Alibaba 1688. Биз азыр өзүбүздүн телефонубузга буну установить кылышыбыз керек. Установить деген кнопканы басасыздар. Биз телефонубузга көчүрүп жатабыз азыр. Бул приложениядан сиздер оптом товар заказ кылсаңыздар болот. Бирок бул 1688 сайтына регистрация болуш үчүн биринчиден Taobao сайтына сөзсүз түрдө сиздер ошол жакта регистрация болгонуңуздар оң болот. Анткени бизге через Taobao аркылуу кирген ал да канча ыңгайлуу болот. Ошондуктан азыркы мен көрсөтүп берип жаткан бул только через Taobao гана, Taobao аркылуу гана киргенди көрсөтүп жатам. Мына бизге ушундай окошко ачылды. Окошкода биз ушул оранжевый кнопканы басабыз. Басканда кичине күтүп турасыздар, азыр бизге сайт ачылсын. Бул приложение биздин телефонубузга уже көчтү. Ушул күтүп туруңуздар. Мына ушул жерде бизге экран запись уруксат бербейт, бирок сиздерге көк болуп алипбейдин сүрөтү турат, анан биздин Taobao приложениянын сүрөтү турат. Биз ошол Taobao'ну басабыз, бизден сурап жатат кайсыл аркылуу киресиздер же өзүңөр регистрация болосуңарбы дегенде астында Taobao'нун окошкасы турат, сары оранжевый болуп, сиздер ошону гана басыңыздар. Биз Taobao'ну бастык. Мына бизге через Taobao киргенге уруксат сурап жатат. Күтүп туруңуздар. Ушинтип регистрация болуп жатканда кичине көңүл буруп караңыздар, макулбу? Биринчи ушул оранжевый кнопканы басабыз. Ооба, ушул менин логиним деп биз уруксат бердик. Мына бизге 1688 сайты ачылды. Биз 1688 сайтына кирип алдык. Бул жакта эле эми сиздерге анча кыйын болбойт, анткени сиздер уже Taobao'га кирип, Taobao'дан көп нерселерди көрүп үйрөнүп калдыңыздар. Бул жакта деле ошол сыяктуу эле переводко салып окуйсуздар. Бул биринчи сабак болду, жөн эле регистрация азыр көчүрдүк. Бул жердеги кнопканы астындагы бассаңыздар, ушул өзүңүздөрдүн жанагы личный кабинетиңизде кире турган кнопка, билесиздер, мына өзүңүздөрдүн Taobao сайтыңыздар. Ушул жерге ошол логин менен кирдиңиздер. Өзүңүздөрдүкүнө ушинтип карасаңыздар болот. Пока сиздер ушул сайт менен кирип, таанышып, переводко салып окуп туруңуздар. Кийинки сабактарда 1688 сайтына обзор болот. Магазинде качество эмелерин рейтингтерин текшергенди үйрөнөбүз. Магазиндердин кайсыл магазин, кайсыл прямой фабрикалар экенин үйрөнөбүз, товарларды тандаганды, заказ кылганды үйрөнөбүз. Алдыда дагы көп сабактар бар, сиздерди күтүп турат. Сиздерден менден сурана кетерим. Эгерде ушул видеону көрүп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө подписка калтырып коюңуздар. Менин жаңы видеолорум сиздерге чыгып турат. Подписканы басып, анан сабактар жагып жатабыз. Сиздерге дагы кандай сабактарды
көргүңүздөр келет менин каналымдан. Ушул сайт бүткөндөн кийин Турцияны да үйрөнөбүз, Кудай буйруса. Менин ушул каналымда көрүп жаткан 50% подписка менен көрсө, 50% подпискасы жок көрөт экенсиздер. Ошондуктан сиздерден суранарым, мага кылган ыраазычылыгыңыздар үчүн, эгерде ошол болсо, подписка басып коюңуздар. Бул мен үчүн абдан маанилүү. Бүгүнкү сабагыбыз ушул болду. Бул жагын эми сиздер билесиздер, баардыгын карап көрүп турсаңыздар болот. Кийинки сабакта аман эсен көрүшкөнчө анда сак болуңуздар.